Мен билбейм сиздин кандай максатыңыз бар экендигин, жанагы кандай кыйынчылыктардан өтүп жатканыңызды да билбейм. Бирок максат сиздин эрте туруп аракет талап кылаарын билем. Жакында баары чындыкка айланат. Башында абдан кыйын болот. Муну көпчүлүгүңүздөр жакшы билесиздер. Жашоону өзгөртүү оңой болбойт. Максатка жетүүчү жолдо көптөгөн тоскоолдуктардан жана көптөгөн ийгиликсиз иштерден өтөсүз. Ушундай убакыт келет, өзүңүздүн шешимиңизге күмөн санап каласыз. Сиз айтасыз: "Эй Кудай, эмне үчүн бул нерселер баары менде болуп жатат? Мен жоңгон ата-энем үчүн жана балдарым үчүн аракет кылып жатамын. Эч кимге жамандык кылбасам, же уурдук кылбасам, эмне үчүн мындай болуп жатат?" Бирок кандай кыйынчылык болсо да, максатыңызга жетүүчү жолдон калбаңыз. Ооба, кыйынчыл убакыттар келет, бирок алар калуу үчүн эмес, кетүү үчүн келет. Ийгилик бул кооз айтылган жана тандалган гана адамдарга тиешелүү сөз эмес. Ийгилик баарыбыздын ичибиздеги сезим. Бул сезим сиз үчүн өтө маанилүү. Көпчүлүк адамдар жумшак киришет, үй бүлөлүү болушат жана бул дүйнөдө өтүшөт. Алар изденбей өтүшөт, жада калса дин тааныбай өтүшөт. Ийгиликсиз адамдар шылтоо айтканды жакшы көрүшөт, бирок өздөрүнүн жашоосун өзгөрткүсү келбейт жана максатына жетүү үчүн күрөшпөйт. Алар биринчиден баштаган ишин ийгиликсиз болуп калуудан коркушат. Эгер болбой калсачы деп. Экинчиден ийгиликтүүлүктөн коркушат. Эгер аткарылып калса кантип башкарам? Алар жоопкерчиликти өз мойнуна алгандан коркушат. Сизди ойлоп таба койбогон адам үчүн жабынууга ушунчалык көп убакыт көрүттүңүз. Болду эми. Сиз үчүн суу кечпеген адам үчүн сууга чөккөндү токтотуңуз. Сиз өзүңүздөн караганда башкаларды жакшыраак билесиз жана ошолордун жашоосун кыялданып, ошолордой болгуңуз келет. Ойлонуңуз, сиз башкалардын жашоосун карап убакыт өткөрүп жатасыз. Чындыгында өзүңүздүн ким экениңизди да эстен чыгарып койдуңуз. Мен өзүңүзгө убакыт бөлүүгө чакырам. Эгер өзүңүздү каалаганда жашоо менен жашайм десеңиз, ийгиликсиз деп ойлоп жаткан ойлоруңузду жашооңуздан чыгарып салыңыз. Максатка карай бара жаткан адамдардын ой жүгүртүүсү өзгөчө болот. Сиз да максат койгон кезде өзүңүздө пайда болуп күчтү сезе баштайсыз. Ийгиликке жеткен адамдарды карап эле суктанып жүрө бербеңиз. Башкалар үчүн экинчи суруттуу адамга айланасыз. Бирок сиз өзүңүз үчүн, өзгөлөр үчүн да биринчи суруттуу адам болуңуз шарт. Мен сизди өз ордуңузду табууга чакырам. Муну баарын түшүнө бербейт жана сиздин оюңузга кошуло беришпейт. Бирок максаттарыңызга карай жөнөй бериңиз. Айланаңызга максатка жетүү үчүн эч нерседен тартынбаган, эч нерседен уялбаган, жөнөкөй жашоону каалабаган такыба инсандарды чогултуңуз. Мына ушундай адамдар жашоонун жеңишчилери. Ушундай адамдар менен гана болушуңуз керек. Максат менен жашаган адамдардын жашоосунда эмне болбосун, баарын башкара алышат. Эгер сиз ийгиликтүү болом десеңиз, ушул кезге чейин көрбөгөн ийгиликке жеткиңиз келсе, жашоонун ырахат алып жашагыңыз келсе, мен сизге максаттарыңыздан калбаңыз дейт элем. Сиз башкалардын оюна көз каранды болсоңуз, максатыңызга эч качан жете албайсыз. Менин колумдан келет, ушул сөздөр сиздин чындыгында оюңуз болуш керек. Эгер кыйынчылыкка туш келсеңиз, мен муну кыла алам. Эч ким мага ишенбесе да колумдан келет. Кандай тоскоолдуктар болбосун, аны жеңип чыгам. Жана точка. Ушул сөздөр чыныгы оюңуз болуш керек. Араңыздагы кээ бир инсандар көз карандысыз болуп, көп акчалуу болуусу жана көптөгөн саякаттарга чыккысы келип, азыр эле кийинки кадам өткүсү келет. Бирок андай болбойт. Сиз максатыңызга жетүү үчүн күн сайын көрүшпөсөңүз, кийинки жаңы кадам өтө албайсыз. Мен сизди китеп окууга, конференцияларга барууга жана өзүңүз үчүн көбүрөөк убакыт коротууга чакырам. Күн сайын өзүңүздү жакшыртууга 1 саат коротуңуз. Качан гана өзүңүздүн жаңы образыңызды түзгөндө жана башкалардын эмне дейт деген сөзүн оюңуздан алып салганыңызда ийгилик сизге жакындайт. Билип коюңуз, баарына тең жакшы көрүнө албайсыз. Эмне үчүн? Себеби сиз эч кимге милдеттүү эмессиз. Сиздин аракетиңиз башкалар күткөн аракеттей болбош керек. Өзүңүз каалаганда жашаңыз. Ошон үчүн өзүңүзгө убакыт бөлүңүз. Учурлар болот, максатыңызга жетүүгө аз калганда, ал сизден качып кетет. Аракеттен калбай жүрө бериңиз жана эч качан токтобоңуз.
Сиз ата энеңиз сыймыктаган адам боло аласыз. Эгер кааласаңыз, миллион адамдын бири боло аласыз. Жашоо эми мурункудай болбойт. Себеби сиз өз жолуңузду таптыңыз. Эч кимге ал жолду бербеңиз. Сизди канчалык адамдар колдоо болсо, ошончолук күчтүү боло баштайсыз. Канчалык көп адамдар сизди таштап кетсе, өзүңүзгө ишеничиңиз арта берет. Мейли, сизге эч ким ишенбесин, жыгыласыз, кайра турасыз. Эч качан үмүтүңүздү үзбөңүз. Түнелдин аягы көрүнбөсө да, сиз кадам сайын максатыңызга жакындап баратасыз. Максатыма жетмейинче оюм бүтпөйт. Ар ким өз оюнунда жашаш керек. Мен максатыма жетем, иншалла.